Мен окуяны башынан эмес, аягынан баштап айтып берейин. Эл эмне деп ойлоп калат, эл жакшы ойлосун дебейм. Ал эми мен эч кимдин акчасын уурдабасам, эч кимдин аманатын жебесем, эмнеден уялам? Бир гана Кудайдан коркуш керек да. Мындай призма да? Айтат го, мен ойлойм ушу күзгүдөй эле. Күзгүдөй да, өзүңдү өзүң көргүң келсе. Балдарга керек деп ойлойм да. Кудай эмне экенин билесиңерби десем, мындай так жооп бере албайт да. Туурадан дагы түшүнбөгөн жаман да. Баардык нерсе убактылуу экенин сезиш керек. Мугалимдин негизи түшүгү оор, аябай. Мугалимди сыйлаш керек деп ойлойм. Сизди өзүңүздү өзүңүз сүйбөсөңүз, башка ким? Окуучуларыма айтам, вы мои ангелочки, цветочки деп. Мен бактылуу болоюн дечүмүн. Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто өзгөчө үнү менен белгилүү, маданиятка салым кошкон Каныкей айым келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студияга келгениңизге чоң рахмат. Сизди келет деп абдан чоң даярдык көрдүк. Рахмат. Көрсө баарыбыз эле сиздин фанатыбыз экенбиз, баарыбыз эле. Ушу негизи башынан эле баштарда эле сиз көп эле жерге интервью берип жүрөсүздөр, маек куруп жүрөсүздөр. Анан негизи эле адамды китепке окшоштурса болот деп коет го. Анан ушу эгерде сиз өзүңүздү китеп катары элестетсеңиз, китепти ачканда эле аннотация болот го. Ошондо сиз жөнүндө эмне деп жазылыш керек эле? Ал жагын ойлонуп көрбөй турмун. Аябай кызыктуу экен, бирок стилистика жагынан алсак, мага мындай детективдер жагат да. Триллер деген бир мындай агым бар го. Ошондой элестетем да. Мындай башынан эле ачылганда эле окуя анык так билинбейт. Ал жана ырым бар го, мен окуяны башынан эмес, аягынан баштап айтып берейин деп. Сиз айткан суроого ошондой жооп бермекмин. Мен окуяны башынан эмес, ушул токтогон жеримден баштап анан баяндамакмын да. Бул өтө бир башкача нерсе деп ойлойм да. Ошондой башталмак. Эгерде сиз жөнүндө китеп болсо, ошондой болмок экен. Ооба. Анан ошо китеп демекчи эле айтып коет го, китептен сыртын караба депчи. Сыртын караба, ичи башкача депчи. Анан сизди көп эле адамдар көргөндө башынан балким бой көтөргөн, балким мүнөзү оор деп ойлошот болуш керек. Анан жакын келгенде эле айтып калышат, чынында эле жан дүйнөсү таза, аябай адам менен жакшы келишкен адамдардын бири депчи. Анан ошондой сизде көп болду беле? Ошондой убакта кандай сизде сезимдер болот? Ооба, көп эле болот. Негизи ойлошот окшойт да, баягы чыгармачылыгымдын башында мындай бир кара өңдөр менен чыкканыма көбүрөөк мындай башкача ойлошкон окшойт да. Ал чындыгында чыгарма да, мисалы үчүн чыгарманы жаратаарда адам ойлонот, кандай берсем экен, кандай түспөл берсем экен деп. Анан түспөл ошондой болгон чыгар. Чындыгында эми атайлап деле жакшы адам болоюн дебейм. Эгер чыгармаларды ойносом, ошо терс каармандын ролун ойномокмун да. Мен андан коркпойм да. Эл эмне деп ойлоп калат, эл жакшы ойлосун дебейм. Болгону чыгарма болсо, чыгарманы бергенге аракет кылам. Ошо сизге жарашат дейсизби? Ким билсин эми, ар түркүндө. Адам негизи мындай экен да. Эмнени көргүсү келсе, ошону баары бир көрө берет. Ал адамдын өзүнүн көз каранды да. Сен кээ бир адамдар болот го, бир нерсени бир адамга көрсөтсөң, ал такыр башкача көрөт. Бирөөгө көрсөтсөң, ал такыр башкача көрөт да. Ошон үчүн бул ошол биз көрсөткөн нерседен эмес, адамдын өзүнүн көргүсү келген нерседен да. Ички дүйнөсүнөн десек болот турбайбы? Айтат го, эмнени көргүң келсе, ошону көрөсүң. Ошондой го дейм. Башынан эле ырларыңызды угуп жүрөбүз негизи элечи. Көптөн бери эле анан башында көргөндө аябай өзгөчө болчуңуз да. Стилиңиз да өзгөчө, башкача бир көргөндө бул кандай ырчы, бул мындай жаңы стиль алып келгенсиз да, негизи эле кыргыз ырыначы, кыргыздардын ырыначы. Анан азыр кийиндеден мындай кийимиңиз дагы, стилиңиз да мындай өзгөрүп кетет да. Буга эмне себепкер? Биринчиден жаңы чыккан кезде эми ал жаштык себепкер да. Жаштык, мен ушул сахнага жаш кыз кезимде чыктым. Ал кезде ошол дүйнөлүк трендтерге баа берчүбүз. Азыр көбү деле жаштарды түшүнбөйбүз деп калышат го. Ошол балким себеп болгон чыгар. Андан кийинки нерселер бул турмуштук жагдайларга көп мындай таасир себеп болду да. Мен айтпайм өзгөрүлүп кеттим деп. Мен негизи эле башкаларга окшошкум келбейт башынан эле.
стандарттуу эмес мындай нерселер жагар эле да. Анан жашоодо деле ошондоймун. Эл айткандай, эл дегендей болоюн дебейм да. Болгону кандай мен сезип жатсам, мен ошондой өзүмдү кабылдайм. Башында ооба менде өткүл курактар болгон. Менде өзүмдө кандайдыр бир жан дүйнөмдүн уйгу туйгулары, проблемаларым болгон. Ошол себептерден дагы жана өспүрүм куракта бир сенектик мезгилде мындай баланын ой тилеги башкача болот го. Ошол нерсе себеп болгон да. Азыркы тапта менде анчейин бир көйгөйлүү маселем же проблемам бар дебейм. Болгону өзүмдүн заманыма, талабыма, элиме жараша мындай мүнөздөмө мамиле кылган азыр тариздемин да. Ошондуктан бардыгын бир гана нерсе менен айткым келет, бул чыгармачылык. Чыгармачылыкта нелер гана болуп өтпөйт. Өйдө да болот, ылдый да болот. Бул адамга таандык нерсе да. Ошондуктан менин жолум ушундай. Ошо азыр айтып кеттиңиз, башкача болгум келчү депчи. Анан мурдараак болгондо адам бизде негизи эле кыргыз элинде башкача адамды көргөндө башкача ойлонушат да. Бул кандай адам? Уят деп жашабайбы? Элдин ою депчи. Ошол кезде ошентип сиз жашап жүргөнүңүз кандай деп оорго дейм да. Мен ал кезде эч нерседен уялчу эмесмин. Мен эмнеден уялам? Адам деген ыплас нерседен уялыш керек. Ал эми мен эч кимдин акчасын урдабасам, эч кимдин аманатын жебесем, эмнеден уялам? Болгону менин чыкканым бул ошо кара түстөр менен чыккан эле үмүтүм болбосо, анчейин адамга мындай жаман нерсе алып келчү нерсе кылган жокмун да. Болгону бул стилистика, бул боек. Театрда деле ойношот го адамдар. Аккуудун ролун ойнойт бирөө мындай айтканда жез кемпирдин ролун ойнойт. Ошондой сыяктуу эле да. Ал адамдын мүнөздөмөсү эмес да ичкири. Ал жөн гана рол, мындай айтканда. Деген ошондой да, ак кара ай күн деген сыяктуу эле нерсе да. Ал анчейин менде уялыч деле болбойт. Эми бул менин жаштыгым деп ойлойм. Ушундай уялбай, жакшы мындай эркин жашаш үчүн эмне кылыш керек дейсиз, сиздин оюңуз боюнча? Коркпош керек. Адам деген эркин болуш керек. Эч нерседен коркпош керек. Бир гана Кудайдан коркуш керек да. Өлүмдөн, Кудайдын жазасынан, оорудан коркуш керек. Эми айтылбай келген кырсыктан коркуш керек да. Көп нерсе бар да. Эми башка келмейин, адам сезбейт го аны. Ошентсе деле жакшы ой тилек менен жашаса адам баары жакшы эле болот. Ошо негизи биз сиздин бир интервьюңузда көрүп калдык, сабак берем деп мектепке. Ошол жакта көп айттыңыз, балдарга Кудай бар деп, Кудай деп жашаш керек деген ойдучу. Анан азыркы балдар көп түшүнө бербейт дептирсиз ошол жакта. Анан ошол ойду балдарга кантип алып келесиз сиз? Балдарга ошол айтсам, Кудай эмне экенин билесиңерби десем, мындай так жооп бере албайт да. Ар улут ар башкача жооп берет. Мен орус тилдүү мектепте сабак берем да. Орустар башкача жооп берет, кыргыздар башкача жооп берет. Анан аларга бир мындай нерсе орток сезим болсун деп анан айттым балдаргачы. Балдар, Кудай бар билесиңерби, ал көрүнбөгөн камералардан карап турат силерди деп түшүндүрдүм да. Ал кандайча деп бүт тешиктердин баарын карап калды да. Анан айттым, балдар, көрүнбөгөн камералар болот, анан ошол аркылуу Кудай мынтип карап турат. Эгер силер туура эмес кылсаңар, ошол камерадан көргөн үчүн Кудай силерди жазалайт. Бутуңарды же колуңарды сынып калат, же болбосо бир жакын адамыңар жок болуп кетет. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Же жакшы көргөн буюмуңарды сындырып аласыңар, жоготуп аласыңар, ошондой болот деп үйрөттүм да. Анан эми бул деле бир эсептен бир философиянын негизи да. Биз мындай ойлойбуз да, эл эч ким көрбөсө эле ушундай депчи. Мен туура кылып атам деп, андай эмес. Кандай бир себеп менен башка адам көрүп калса дагы, бул дагы Кудайдын жазмышы деп ойлойм да. Мисалы, сен туура эмес кылып атканыңды эчтеке болбойт деп койдуңбу, аны башка адам көрдү четтен. Сен бир жазага илиндиң деп ойлойм да. Ошон үчүн көрбөйт деп, укпайт деп нерсе кылбаш керек да. Баары бир Кудай, эми Кудай бир эле дейбиз го. Бизди көрүп турган адамдардын дагы аманаты бар деп ойлойм да. Мен ушундай таризде кабыл алам. Эми
албетте ар түркүн болушу мүмкүн. Бирок балдарга ошо түшүндүрүү ирети мага ушундай сезим менен келди да. Мен аларга айттым, көрүнбөгөн камералар бар, ал биякта ар кайсы жерде болушу мүмкүн деп айттым да. Ал көрүнбөйт, ал мындай теледе карап турган камера эмес, ал көрүнбөгөн камера. Ошол силерди карайт десем, балдар ойлонуп калышат да. Чынында эле өзгөчө экен. Мен да ойлоп көрбөптүрмүн. Анан сиз өзүңүз чыгармачыл адамсыз го. Анан чыгармачыл адамдар мындай эмоционалдуу болушат го. Анан кантип ошо мугалимдикке келип калдыңыз дейм да. Мен деле ошону билбедим да, бир жагдай болуп калды, мугалимдик кесипке барып калдым. Анан өзүмдү сынап көрөйүн дедим. Анткени мен 33-35 жашыма чейин бир да жерде иштеп көрбөптүрмүн. Иштеп көрбөптүрмүн дегеним бул официалдуу түрдө мамлекеттик мекемеде же башка мекемеде бир гана өзүм үчүн иштегем. Чыгармачылыгым үчүн, өзүм ыр жазчумун, өзүм обон, өзүм концерт коюп эле ушундай 33 жашка чейин жашапмын. Анан 33төн кийин ойлондум, менин билим алган дипломдорум бар, мисалы үчүн 1 эмес 3 дипломум бар. Деги эле дүйнө көрдүм, эми бүтүндөй эмес, жарымын көрдүм балким дүйнөнүн дедим. Кой, бул дипломдорум калып кетпесин деп, ички туюмум менен сабак берип калдым. Сабак бергенде да өзүм үчүн көп нерсе үйрөндүм. Балдар карайт да сени, мындай башкача карайт. Сен ар бир жүргөнүң, турган турпатың, кийинип, мисалы үчүн мүнөзүңдүн жаман болуп турганына чейин балдар байкайт. Ооруп турсаң да байкайт. Ошонун баары күзгү да өзүң үчүн. Туура сүйлөп атканыңды байкайт, туура эмес сүйлөп атканыңды да байкайт. Ката жазып атканыңды, ката жазбаганың эми бул мындай призма да. Айтат го, мен ойлойм ушу Күзгүдөй эле. Күзгүдөй да, өзүңдү өзүң көргүң келсе. Балдарга керек деп ойлойм да. Адамга ошол нерсең ол болуу да. Анан эми өзүмдү сынадым, барып берип көрдүм сабак. Билбеген нерсем аябай көп экен. Менде бир ушундай көйгөй болгон, кичинекей кезимде мен кекештенип окучумун. Бир нерсе айтып берейин силерге. Мен ушул кичинекей курагымда 4-5 класс кезимде биз баарыбыз окуйбуз го, окуп атканда бирөө жарым күлүп коет да, ай сен минтип окудуң деп койсо эле ошол жерден сен сынып баштайсың да, мен жаман окуйт турбаймынбы деп. Менде да ошондой көйгөй болгон. Китеп чоң мындай биздин класстын көзүнчө окуп атканда мындай уялып кеттим окуп атып, анткени балдар күлүп жиберишти. Ошондон менде мындай өзүңө өзүң ишенбөө, окуп атканда дагы мындай кекештенип ошол нерсе пайда болду да окуган. Анан сыр билгизбей мындай мукактанып жүрдүм. Анан карасам ошол нерсе кийин калып калыптыр. Китеп окуганда дагы мен көп мындай түшүнүү менен окучу эмесмин да. Мындай туман сыяктуу да, окуй албайсың. Туура окусам эле болду дегендей, Туурадан дагы түшүнбөгөн жаман да. Туурадан дагы түшүнбөй окуган эң жаман. Анан мектепте сабак берип баштадым. Анан карабайсызбы, бул да болсо ошол нерсени мен канча жыл өткөндөн кийин элестетиңиз, ушул балалык кездеги менин мындай айтканда көйгөйүм экен ошолчу. Мен мукактанып деп эжелеп окубачы деп ушинтет го. Ушат го эжейлер. Эжелебей оку деп. Жаман болчумун да, деп. Анан кийин окуп атам. Бирок балдарга сабак берип атканда мен кичинекей куракта эмесмин да, жакшынакай эле окуп эле түшүнүп, анан эмоция менен окуп берем балдарга. Жөн эле эмес мындай балдарга эптеп ондой болуптур да. Жок. Где-то в прекрасном месте деп ушинтип окуп баштайм да. Актерский мастерство көрсөтүп турбайсызбы? Билбейм, негедир ошол балдарга жакшы өтсө экен дейм да. Мисалы үчүн окуп атам да. Токтогул Сатылганов — это не просто сказитель, он был величайшим акыном деп ушинтип аябай окуп берем да, эми өтсүн дейм да балдарга. Анткени алар ошону эми жактап калат болуш керек деп ойлойм да. Жөн эле Токтогул Сатылганов сказитель, акын деп койсоң ал кандай? А эгерде Токтогул Сатылганов — это величайшее достояние нашей республики. Он был великолепным акыном, сказителем деп окуса, кандай угулат экен мисалы үчүн? Өзгөчө. Ошону бергим келет да. Анан балдар күлүп калат. Вы так по-другому читаете депчи. Мен айтам, ну дети, надо учиться. Айтам мындай күлкүлүү болсо дагы өтө мындай
мукам болгонун каалайм да, ушинтип окуп берем. Ошо мугалим болдум дейсиз да, анан ошо мугалимге биринчи күнү барганда, мугалим болуп биринчи жолу мугалим болгондо кандай сезимдер болду элесизде? Эч кандай болгон жок, анткени мен сахнага чыгып жүрүп көнүп калгам да. Болгону балдар башыңан ылдый карайт экенин түшүндүм да. Анан атайын баратканда оңдонуп, түздөнүп, эми ар кандай мүчүлүштүктөр болот да, кээде жип шуулар чыгып калат, ошондой болбосун деп карап, оңдонуп, түздөнүп, бир аз кебетем деп мынтип карайм дагы, мындай түздөнүп коем. Анткени бала үчүн сен идеалсың да. Анан кебетең мындай жакшы болгонун каалайм да. Анан эң оболусу мен кандай дагы бир методиканы колдоном, айтып берейин. Ар бир барган күнү ар башкача кийинип барам. Стилимен бери. Бир күнү чачымды түздөп барам, бир күнү чачымды тармалдатып барам, бир күнү жапжашыл көйнөк кийип барам, бир күнү капкара көйнөк кийип барам. Ошол методиканы колдоном, анткени бала деген ал назары менен карайт да. Бала деген өсүп келаткан окуучу, ага деген ар түркүн боекторду беришибиз керек. Ал окуу бергенден башка программа. Сен жыпар жыттуу болушуң керек. Сен деген өзгөчө болушуң керек, сулуу болушуң керек деп ойлойм. Мен билбейм башкаларга, менин методикам ушундай. Муну эч кимге таң кылабайм. Болгону мен балдарга мындай жакшы ой тилек, пикир, мындай бир жакшы кандай десем экен, аураны тартуулагым келет да. Анан балдар дагы эми кызык да, аларга карашат. Мындай ар түркүн суроолорду беришет мага. Бүгүн бир окуучу мынтет: "Сиз канча акча алып иштейсиз?" дейт. Анан айтам: "Мен аябай таң калып кеттим, менден эч качан мындай суроо сураган эмес". Анан: "А сен кантип ойлойсуң?" дедим да. "Сен канча алат деп ойлойсуң мени?" десем: "Бир 50-60 миң алат болушубуз керек" дейт да. 4-чү класстын баласы. Анан аябай күлкүм келди. Чынында бул суроо актуалдуу да. Анан: "Жок, мен анча алып иштебейм" деп айттым да. Десем: "Канча?" деп атпайбы. "Айтпайм" десем: "Бир 30тай аласызбы" дейт. Анан: "Балким" деп койдум да. Ошентип жооп бердим да. Десем, ойлонуп калат да балдар дагы. Айтор укмуш суроолор бар эми ал жерде. Ойлонбогон нерселер болуп турат. Ушундай суроолорду берди. Анан ар бир авторду өтүп атканда, мисалы үчүн айтам да, бул автор, мисалы үчүн да, Муратбек Бигалиев бул Москвада билим алган деп айтам да. Анан ушинтип орусча айтып берип атам да, сабак орусча өтөм да сабакта. Анан айтып атам: "Ар бир эле адам Москвага кабылданып калбайт" дедим да. Москвага ар бир эле бара бербейт. Эми барышат, иштегени барат балким, бирок окуганы Москванын консерваториясына окуганы эч ким барбайт. А балким араңарда, балким силерден да бирөөңөр барып каласыңар окуганы. Бир Мураталиев чыгат дегендей. Бул деген аябай чоң баа деп айтам да. Бул деген мисалы ар кимдин колунан келе бербейт деп айтам да. Ушинтип мындай сравнительный анализ деп коет го, ошентип өткөрөм да. Мектеп боюнча деги эле сүйлөшүп калдык. Мектеп, мугалим, анан азыр жана видео чыгып кетпедиби? Мугалимди кагып силиккен ата эне, мугалим көз жаш кап келген депчи. Анан сиздин деле тажрыйбаңызда ушундайлар болобу? Деги эле балдарды ата эне туура кандай тарбиялаш керек? Сиз эми мугалим турбайсызбы? Ошол жерин деле билип калдыңыз болуш керек. Мугалимдин негизи түйшүгү оор, аябай. Мугалимди сыйлаш керек деп ойлойм. Ата эне биринчи кезекте бизде эмнеге андай, эмнеге мындай, ар деп чыгышат. Андай болбош керек, биринчи угуш керек көйгөйдү. Көйгөйдү угуп, а балким сенин балаң өзү туура эмес кылып атат. Эжей балким туура эмес кылып атат. Анын баарын анализдеш керек. Анан келе калып эле эжейге айтпаш керек да. "Сиз монтип" деп жок. Барып сураш керек биринчи. Кандай болду эле? Эки тарапты тең угуш керек да. Бизде бир тараптуу угуп алып эле анан барып атышпайбы? Ойлойм, эки тараптуу тең угуп, анан ошондо өзүңө мындай ой келет да. Ким калп сүйлөдү, ким туура сүйлөдү. Анан ал ойду уксаң дагы ошол оюң менен да калышың керек. Мисалы үчүн жанагындай балким деп гана жооп бериш керек да. Балким сен туура эмес кылган жоксуңбу балам өзүң депчи биринчи суроо бериш керек да. Анан эжекеге дагы балким
сиз катуураак кеткен жоксузбу деп эле коюш керек. Болду мындай көп анчейин мындай жекеликке өтүп бул туура эмес да. Эми менде андай болгон эмес. Кудайга шүгүр, мен канча билишимче, мен ошо сабак бергениме ата энелер аябай сүйүнүшөт. Эми кээде болот түшүнбөстүктөр ар кандай, анан бир гана нерсе айтам, мен ордума келип берип көрүңүз деп айтам. Сиз менин ордума келип берип көрүңүз, анан өзүңүздүн программаңызды жазып чыгыңыз, гениалдуу. Анан берип көрүңүз деп коем да. Анан ошо негизи эле сиз да балдарыңыз бар да. Анан биз бир эме интервью бериптирсиз, балдарымды катуу деле кармабайм депчи. Анан ошо кийин тарбиясыз болуп калат деп кооптонбойсузбу? Же мугалим болгондо азыр катуу кармап баштадыңызбы? Жок, тескерисинче мен катуу кармайм, эми мындай баягы өтө аша чаап кетпесем дагы бизде үйдө ушундай да. Жолдошум мындай жакшы милиционер. Анан үйдө эң жаман мен жаман милиционермин да. Мен жана хороший полицейский, плохой полицейский деп бөлүнөт да. Мен бизде милицияда. Мен өтө жаман милициямын үйдө. Жазалайм кадимкидей. Мага жакпаган нерсени айтам. Болбойт мындай деп. Айтор ошо аша чаап кетпесин деп тескерисинче үйрөтөм баламачы. Анан балама, кызыма айтам да, эгерде силер мен ордумда болсоңор кандай ата эне болмоксуңар деп ушинтип суроо салам да. Мына силер чоң үйдүңөр, 2 балаңар бар, укпайт силерди. Айтсаңар укпайт, жыйна десең укпайт, бир нерсени жаса десең укпайт. Силер эмне кылмаксыңар? Ошондой укпаган балдарды деп сурайм да. Анан ойлонуп калышат. Мен ушундай методика кылам да. Бирок бир четинен туура экен, өзүң ордуңа коюп көрчү деген эле нерсе. Ата энеге деле, балдарга деле. Айтам да, мен жиним келип атат. Мына мен аябай капаланып атам. Мына менин 2 балам бар, ушундай укпайт. Эмне кылайын? Мына кантип жазалаш керек? Как вы думаете? Скажите деп. Ушинтип суроо берип коем өзлөрүнөчү. Мугалим болгондо балдар деле ызычуу салат. Азыр аябай мектепте балдар көп, Аябай. Ошондо ызычуу салганда кантип өзүңөрдү токтотосуңар? Нерсетенбе деп. Ар түркүн мисалы жеке мектепте балдар ызычуу салбайт экенин байкадым. Анткени алар жеке мектеп мындай башкача атмосфера да ал жерде. Же ата энеси ушунчалык дыкаттык менен жибереби? Балам, биз сен ушул мектебиң үчүн ушунча акча коротуп жатабыз, балам, үмүтүбүздү актай көр деген тариз бар окшойбу деп калдым да. Бири. Мамлекеттик мектепте андай жок. Мамлекеттик мектепте сөзүң да өтпөйт, эчтеке өтпөйт. Мисалы бир суроо салсаң кагып салышы мүмкүн да. Анан мамлекеттик мектептен ошо байкап калдым, мындай ата энелер, балам, бул деген мамлекеттик эмне болсок да бизди өлсөк, тирилсек да окутат деп айтабы, айтор. Жөн эле мындай жиберет да. Анан балдарга сөзүң өтүш үчүн ошол 2 коем. 2 койсом, эмкиде даярданып жасап келишет да. Тартиптичи. Анын сыңарындай бул жерде ошо экилебейбей. Мамлекеттик мектепте эмне бизге мамлекет деген обязан, должен деген сыяктуу таризди жиберет. Жеке мектепте ошол эле таризди. Балам, биз ушунча акча коротуп атабыз, үмүтүбүздү актай көр деген тариз. Эки эле нерсе. Ошондо эле байкадым мен. Негизи азыр интернеттин деле кандайдыр бир терс влияние деп коелук, орусча бар го дейм да, балдарга. Ошону сиз кандай карайсыз? Ар түркүн ал нерседе деле жакшы жаман жагы бар. Баардыгы мындай көз алдыңда эле болгону эле жаман таасир бербесе, бирок аны деле балдар калчайт деп ойлойм. Көп нерсени интернеттен үйрөнүшөт экен балдар. Мен ошону аябай таң калдым да. Жакшы жаманды деле үйрөткөн мындай каналдар бар го. Бирок анчейин жаман жагын көрбөйм. Бул бир гана биздин азыркы балдар, булар башкача балдар да. Булар биздей таризди ойлонбойт. Биз эгерде эми мындай технологияны үйрөнүп, эми бир кандайдыр бир зымдарды эми гана тийиштирип атсак, булар бул нерсени 4-5 классында эле билип атышат да. Анан бул балдар кийин чоңойгондо элестетиңиздер, алар өтө көп нерсеге мындай функционалдуу болушабы деп ойлоп кетем. Поколение Z деп коет беле. Ошондой дейби, билбейм, аны деле билбесем. Биз эми
ушундай мен өзүмдү совет доорундагы мындай төрөлгөн инсан катары, анан биздин бүгүнкү мындай цифралык мындай нерсеге өткөн адам катары эсептейм да. Анан эми ар түркүн булар мисалы совет доорун көргөн эмес да, билбейт да. Башка доор, бул башка доор, такыр башка доорго барат. Эми азыр чыгармачылык жагыңардан суроо берейин дегем. Ушу кээде айтып калат экен, сиздин үнүңүз мындай башкача үн деп көп эле айтып келишет. Анан үндү жасап алса да болот дейт экен да. Анан сиз да үндү жасагансыз деген бир ойлор кетет да кээ бирлердечи. Анан ошол мүмкүн, бирок сиз чынында эле үнүңүз сонун деп айтып кетет элем. Анан ошондой болуу мүмкүнбү? Ырчы жасай алабы үнүн же мүмкүн эмеспи? Бул эми биринчи кезекте мындай да, адам жаралганда эмне жаралган, үн жаралганбы деп сурашат го. Эң алгач адамда деген жан дүйнө жаралган. Ой биякта жаралат. Анан ойдон кийин башка нерсе кетет да, мүдөө кетет. Анысыңарындай адам табиятынан таланттуу болуп төрөлүш керек. Анан аны бара-бара ыктап, жана совет доорунан келген вокалдык школго салып түздөп алышат да бизде ошондой. А чынында үндөр ар түркүн үндөр. Алар тубаса болот, кийин мындай кандай десем, бир нерсеге ыкташкан үндөр болот. Ырдабаган адам жок, баары ырдай алат. Баары ырдай алат, жана 7 нота бар го. Ошону ырдатса баары ырдайт. Ошондой да. А бирок сиз айткан суроонун түпкүрү, ал келечеги ким ырдайт деген ошол да. Баары ырдайт нотаны. До ре ми фа соль ля си до. Сиз деле ырдай аласыз. А болгону жана сиз айткан өзгөчөлүктү адам өзүнөн таба алабы же башкага ыктайбы? Ал адамдын өзүнүн келечектеги жолу. Индивидуальность дегендей да. Сиз кичинекей чагыңыздан эле келип ырдап келип жүрөсүзбү? Ооба, кичинекейимде эле ырдачумун. Кыргызда сөз бар, болор бала богонан деп коет го. Ошол эң туура деп ойлойм да. Ырдабачы десе болбой, ырдай берчүмүн. Ошол нерсе келди да кийин. Ырдап калдым. А кээ бирөө бар ырдабайт, ал табиятынан эле ырдабайт. Ошондой да адамдар болот. Мисалы кээ бир балдар бар, устачылык аябай жөндөмдүү. Кээ бир балдар бар, дене тарбияга аябай жөндөмдүү. Мен таң калам да. Мисалы мен дене тарбияга такыр жөндөмдүү жок. А кээ бирөө бир жолу садиктен байкап атам, шкафтарга чейин чыгып, бир бала аябай укмуш болуп атат да. Эми аны бирөө урушушу мүмкүн көрсөчү. А мен аны көрүп аябай ойлодум, бул таланттуу экен деп. Мисалы таң калдым да. Бул да талант. Бул бала акробатикага барыш керек деп ойлоп койдум мисалы үчүн. Ошон үчүн ар түркүндө анан кээ бирөө болот, бийге аябай шыктуу болот, колдору шыктуу, өзү бийлейт кыздар. Ошол кичинекей кезинен эле билинет. Ошону байкаш керек. Адам деген аябай байкоочу болуш керек. Биз жөн эле кээде байкабай эле деп өтүп кетип атпайбызбы? Андай болбош керек. Кийинчерээк эле бизде ушу пайда болду окшойт да. Бала кичинекей чагынан эле таланты барбы билинет деп ата-энелерге айтып, анан кээ бир ата-энелер көрүп, психологдорго алып барып, анан билип, балам буга буяка туура келет экен, буяка туура эмес экен деп калышты го. Сиз деле ошентиңиз беле? Чынын айтсам, эгерде өзү бала суранса, ошол нерсени кылса болот. Анан эгер бала суранбаса, баланы кыйнап, анан 7 күнгө ар бир күнгө мындай нерсени балага мындай зорлоп болбойт деп ойлойм да. Эгер бала өзү суранса, мен каалайм, ушул иримге баргым келет, мага кызык десе, алып барыш керек. Анан жөн эле зорлоп, жок балам сен деген билишиң керек деп эле кыстап эле андай энелерден эмесмин. Мен жалкоо энелерденмин, өзүмдү сүйгөн энелерденмин. Кээ бир энелер болот, өзүнүн кыла албай калган максатын балдарынан чыгарып 7 түркүн иримге жазып алышат балдарычы. Бул оор да балага. Бала өзүнүн ачылган мезгили болот. Ошол убакта ошону туура тандаш керек да. Чет өлкөгө барып келгенсиз да. Ошо чет өлкөгө барып келгенде 1 жыл бою көбүнчө үйдө эле отурдум деп калдыңыз.
Анан ошол убакытта сиз депрессияга түшүп, чыгармачыл адам негизи эле мындай бош жүрүп, ачык жүргөндү жакшы көрөт го. Ошондой моменттер болду беле, депрессияга түшүп, бир кандайдыр бир Кыргызстанды сагынып, ушундай оор моменттерчи. Ошондон кантип чыктыңыз? Негизи эле азыр аял заты төрөгөндөн кийин эле депрессияга түшөт го. Баардык нерсе убактылуу экенин сезиш керек. Эгерде адам мисалы контракт менен бир жака кетсе, 2 жылга, 3 жылга, ал ошону сезип, ошонун ченеми менен жашайт да. Депрессия болот адам эгер өзүн өзү түшүнө албаса. Адам биринчи кезекте өзүн түшүнүш керек. Үйдө отурган эне ага оор түшүнөм. Мисалы үчүн 3 жыл, бирок аны өзүнө айтыш керек. Бул өтүп кетет, бул күндөр. Ал бала өмүр бою кичинекей болбойт да. Бала 3 жылдан кийин чоңоет. Ошол ченемге гана арнашың керек, туура болжолду деп ойлойм. Анан сагынган учурлар болот албетте. Ар бир адамда эле болот да. Мекенин сагынат, боштугун сагынат, эркиндигин сагынат. Эркиндикти сагынбаган адам болбойт. Баардыгы сагынат. Болгону ошол чоң адамдын чоңойгон белгиси ошол да. Чоң экениң, ошол сенин армия мындай түспөлүндөгү боштондугуң бир кандайдыр бир убакытка ченелүү экенин сезген курак бул адамдын чоңойгон курагы. Ошону түшүнүп, ошого арнаш керек өзүнүн өмүрүн. 3 жыл болобу? 3 жыл. 4 жылбы? 4 жыл. 2 жылбы? 2 жыл. 1 ай? 1 ай. Ар түркүн бөлүнөт да жашоонун этабы. Ошолорго арнап туура багытын болжолдой алыш керек деп ойлойм эми. Сиз деле өзүңүздү үстүңүздөн иштегенсиз да ошондойду. Балким иштеген чыгармын, күнүгө эле иштеп деп атам го. Анткени эми ар түркүн да. Ишенесиңерби? Иштеле элек дагы нерселер өтө көп. Мындай кандай аял заты негизи эле үйдө дагы, сизде жумуш да бар, үйдө апасыз, ошонун чыгармачыл адамсыз, ошонун баарын көтөрүү кандай? Ыкташыш керек, көтөрүш керек. Мен ар дайым айтам, ай канча жерде иштейсиң деп сурашат. Анан айтам, мен биринчи кезекте 2 баланын энесимин, мен жармын, үйдө кожойкемин, сыртта мугалим болуп иштейм, филармонияда иштейм, өзүмдүн үстүмөн иштейм, чыгармачылыкта иштейм, ырдайм деп ар бирин санап берем. Анан баарына жетишкенге аракет кылам. Жетиш керек. Ал эми адам өзүнүн алына жараша да. Жетишпейм десе жетишпейм деп деле коет адамдар. Бирок менин ушул айтып берген оокаттарым ушундай. Ошонун баарын таштап кетип калган күнү кетип калайын деген оюңуз болгон эмес беле? Жок, болгон эмес эч качан. Оор болуп кээде айтат го, үйдө бала багам, жумуш иштейм, анан ар кандай балдарымды да ар кайсы жака алып барам деп. Эми аял заты ушундай го. Болгон туура бөлүш керек убакытты. Адам туура бөлгөндө убакытты ошондо үйрөнөт деп ойлойм да, бул жашоонун кереметинечи. Анан айтып атпаймынбы, эгер кынтык издей берсең чыга берет. Жаман эле боло берет. Жаман эле боло берет. Андай болбош керек. Өзүңдү мындай жакшы позицияга койушуң керек. Жакшы адамдар менен болгонго аракет кылыш керек. Жакшы сүртүмдөрдү көрө билгенди билиш керек. Сулуулукка суктанууну билиш керек. Эми кээ бир адамдар балким ошону көрө албайт. Ошол да көйгөй да, андай болбош керек. Мындай көрө алганга аракет кылыш керек да. Сулуулукту көрсөң суктанып кой. Жылуулукту көрсөң ошону жыргап кой, мисалы үчүн. Тамакты көрсөң тамшанып кой. Ачкалык келсе чыдап кой. Мисалы үчүн да. Суук түшсө тоңбо. Мисалы үчүн аракет кыл. Өлбөгөнгө аракет кыл деп айтмакмын да. Жашаш керек. Ар түркүн да жашаш керек, жашоо бар. Ооба, кээде оор болот. Ар кандай жагдай болот. Ошону да жеңип өткөнү билиш керек да. Албетте, өлбөгөн адам, айтам ар дайым, алтын аяктан суу ичет. Өлбөгөн адам. Ал өлүп калган, ал болду деген сөз да. Бүттү. А өлбөгөн адам, ал Гималайга деле бара алат, ким билет. Ал балким Африкага деле бара алат, ал адам. Жана жакшы чыгарма бар го, бир
бул деле сезим да. Ошо бир болмуштардан уккам да. Ошо өзүнө максат койгон экен, мен энемди бейишке алып барышым керек деп. Ошентип энесин бейишке алып барган экен. Сүйрөп арабага. Ошол болмуштан да жакшы бир кинолор, окуялар чыгып атат го. Ошондой да. Максат, бир гана максат. Ошону коюп, ошого түз жеткенге аракет кылыш керек турбайбы? Эң башкысы. Сиздин максатыңыз ошондо чыгармачыл адам болоюн деген максат беле сиздики ошондо? Мен бактылуу болоюн дечүмүн. Мен кичинекей кезимде мисалы үйлүү болсом экен деп самачумун. Үйүбүз жок эле. Студент кезде ушу ачка болбосом экен деп самачумун. Курсагым тойчу эмес студент кезде. Мисалы үчүн ушу жөө жүрбөсөм экен деп суранчумун. Ошол ар бир нерсе ошо суранганыңан да. Мисалы боюмда бар кезде суранчумун, аман эсен жүрүп алсам экен дечүмүн. Же болбосо ушу балдарымды мындай жакшынакай чоңойтуп алсам экен деп суранчумун да. Ар кандай эми, мисалы экзамен бере албай атсам, экзаменимди жакшы өтүп кетсем экен деп суранчумун. Эми ар түркүн да. Адамга башына эмнелер гана келбейт. Ошону өтүш керек да. Кээде жокчулук деле келет. Ушу жокчулуктан өтүп кетсем экен деп суранат адам. Кээде байлык деле келет, анан айтат адам, ушу стресстен өтүп кетсем экен деп суранат да адам. Ар түркүн эми айта берсе арман көп да. Кимге эмне? Кимге кандай десем экен? Бар нерсе деле жетпегендей сезилет, башка бирөөгө жок нерсе деле жеткендей сезилет. Адамга эчтеке жакпайт дегендейби? Ошондой эле болушу мүмкүн. Ар кандай да. Азыр сиз филармонияда иштеп жатасыз. Мурда өзүңүз жалгыз иштеп калып көнүп калсаңыз керек. Ооба, мурда ошо бенд менен иштечүмүн. Бул бизде музыкалык ансамбль болчу да, мисалы үчүн гитара, бас-гитара, барабан, клавиша. Мындай бул нерсе менен деле иштедим башында. Анан кийин үй бүлөлүк эргүүгө кеттим. Азыркы тапта ошо оркестр менен иштейм филармонияда. Бул чоң оркестр деген бул ошо 60 адамдын 60 мүнөзү бар деген сөз да. Эгер 4 эле адам менен иштесең, азыр мен 60 адам менен иштейм. Ал жерде карысы, жашы баары бар. Ал жерде маэстро бар, баарын көзөмөлдөгөн, жетектейт. Ошонун бир ушул мындай колунун ирмелишин ар бири карап турат. Ар бири карайт. Ар биринин өзүнүн функциясы, орду бар. Ошону баардыгы так аткарат. Анан ошондо ошонун баардыгы чоң оркестр болот да. Ошондой нерсе. Өзгөчө чоң жумуш экен, чынында эле. Сиз ошонун баарына көнүп кеттиңизби анан? Же дагы эле деле көнө албайсыз? Көндүм, да айтып атпаймынбы, көнбөгөн нерсе жок. Чөлгө алып барып койсо деле аяктан деле көнөсүң да. Чөлгө алып барса деле ошо кум кирбесин деп оронуп алып, чөлдү деле аралап өтөсүң. Сууга түшсөң деле ушу сууда чөгүп кетпейин деп ал жерде деле сүзүп атып чабалактап чыгасың дегендей. Көнбөгөнгө айла жок, арга жок. Адам деген баарына көнөт бул жашоодо, көнүш керек. Деги эле мындай чоң команда менен иштеген кандайдыр бир башкача сезим болуш керек, э? Ооба. Ошончо кишинин эмоциясы бар дейсиз, ар кандай характерлери бар дейсиз. Ошонун баарын алып, бирге иштеп, бир кандай бир чыгарма чыгарыш үчүнчү. Ооба, эми бул түркүн дүйнө да мындай айткандачы. Түркүн дүйнөгө ошол сен өзүң боёгуңду мындай баса белгилей алышың керек. Чаржайт болуп кетпешиң керек. Мисалы түркүндө 60 өңбү? 60 өң чачырап кетпеш керек да. 60 өң бир мындай ыргакты берип, анан бир боёкту чыгарат да. Ошондо жана Мона Лиза сөлөкөтү чыгып келет да. Ошондой деп ойлойм да. Ошол нерсе, жаңырган нерсе бул чыгарма болуп саналат да. Иштеш оор эмес. Иштегенди билиш керек. Ошондой деп ойлойм. Эми иштеп атабыз акырындап биз деле. Акырын жүрөбүз да дегендей. Акырын жүрүп жетишип атабыз дегендейби? Бир интервьюңузда айтып кетиптирсиз, негизи элечи. Сүйүү башы да, аягы да сүйүү экен депчи, баарынын башы да, аягы да сүйүү экен депчи. Сиз үчүн сүйүү эмне?
Сүйүүнү ар бир адам ар этапта ар башкача кабылдайт. Кичинекей бала үчүн энеси жалгыз гана сүйүүсү. Анткени энесинен башка ал эч кимди билбейт. Энеси төрөп өстүргөн, энеси жанында жүрөт. Анан чоңойгондо башталат балмуздакка болгон сүйүү, же болбосо дагы бир ар түркүн нерсеге. Жашоодо адамдын дагы ар түркүн ошондой сүйүүгө болгон мамилеси өзгөрөт. Ата энеге болгон сүйүү, мекенине болгон сүйүү, ишине болгон сүйүүсү ар түркүн да бул. Андыктан биз жашаган жердин баардыгы сүйүү деп ойлойм. Балдарыңды сүйөсүң, ата энеңди, жумушуңду, өзүңдү, Кудайды, мындай айткандачы. Баардыгын сүйө билсең, мына ошол сүйүү деп ойлойм. Бир эле сүйүү деп андай бөлүнбөйт го дейм. Ал туура эмес да, жана жаштар арасында назар салып, суктанып коюшат го, ал сүйүүнү ойлошот. Бирок чынында сүйүү баардык жерде бар. Болгон сен ошону мындай белгилей алганды билишиң керек деп ойлойм да. Бир гана адамды сүйө албайт экенсиң, негизи сүйүү чоң болуш керек экен да. Сүйүү ар бир нерседе болуш керек. Ар бир жерде. Айтып коет го, адам өзүн биринчи сүйсө, бактылуу болот депчи. Анан сиз бактылуумун дейсиз. Анан ошо демек өзүңүздү абдан сүйөт экенсиз да. Ошону кантип, өзүңдү сүйгөндү кантип билсе болот? Аракет кылдым. Бул жерде ошо көбү өзүн таштап коет да. Андай болбош керек. Эгер сен өзүңдү сүйсөң, сен өзүң үй бүлөңө дагы ошондой атмосфера тартуулай аласың. Балдарыңа, жолдошуңа. Анан сен өзүңдү унутуп коюп эле балам, жолдошум дей берсең, сен өзүңдү унутуп коесуң. Андай болбош керек. Кээ бир айымдар бар, мисалы үчүн, менин туу туткан аскам, зоом, ушу бир гана жолдошум деп бир эле адамды сүйүп жүрө беришет. Анан кийин эми жашоодо ар кандай да, кийин ошентип атып өзүн тыштап коет айым. Ал жолдошу кийин ал өзүн тыштап койгон айымды кошо тыштап коет дагы. Кетип калса асказоосу кулап калат тиги аялдын. Андай болбош керек. Айым деген баланс кылганды билиш керек. Балам деп жашаган айымдар бар. Баласы чоңойсо деле ал баласынын өзүнүн жашоосу бар, мисалы үчүн. Андай болбош керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир сүйүүнү туура ченеп бөлүш керек. Баарына жеткидей болуш керек. Анан чоң сүйүүсү өзүндө болуш керек да. Ушундай сүйүүгө сиз өзүңүз кантип келдиңиз? Ошондой кеңеш балким катары аял затына. Билбейм, мен кичинекей кезимден эле сүйчүмүн өзүмдү. Мисалы үчүн жан таттуу да, өзүңдүн жаныңды сүйүшүң керек. Ошол эле нерсе. Мисалы азыр мындай болуп кетпеди? Зордук зомбулук жөнүндө ар кандай жаңылыктар көп чыгат. Бир нерсе кинолор чыкса, алдында комментарийлер менде ушундай депрессиядамын, менин жигитим таштап кетти, же мындай бактым жок деп. Эми сулуу кыздар кандай болсо делечи, аял заты деле өзү деле өзгөчө сулуу го. Анан ошол адамдар эмнегедир ушундайга кабыл болушат да. Анан ошондон кантип арылса болот, кантип түз жолго, өзүн сүйүү жолуна мындай келсе болот да. Буга бир жооп берейин. Бүгүн бир окуучум менден сурады да. Эгер ата энеси ажырашып кетсе дейт да. Мисалы, мен айтып берип атам да, мен да убагында ушинтип ата энем ажырашып жаман болгом десем, ошол окуучум да мага суроо салды да. Анан сиз ким менен калдыңыз эле, атаңыз мененби же апаңыз мененби дейт. Анан мен көпкө ойлондум да. Эмне болду десем, мисалы, сиз ким менен калууну туура көрөсүз деп мени сурап атат да. Мама мененби же папа менен калыш керекпи деп атпайбы мага. Анан мен ал балага мынтип жооп бердим. Мен атам менен же апам менен калгыдай убакта болгон эмесмин. Мен өзүм менен өзүм калгам дедим да. Атам өзү иштеп кетти, апам өзү иштеп кетти. Мен өзүм менен өзүм тирүүлөй калдым дедим да. Анан ага айттым, эгер мен дедим да, азыр сенин курагыңда болсом, ушундай суроо берсе дедим мага. Мен эч кимди тандамак эмесмин дедим. Атаңды дагы, апаңды дагы, алардын өзүнүн жашоосу бар. Мен өзүмдү эле тандамакмын, өзүмдүн жакшы окуганымды, жакшы тамактанганымды, өзүмдү гана ойломокмун. Убактымды коротмок эмесмин. Мен эмне үчүн апам менен калбадым, атам менен калбадым, же болбосо апасына таарынып, атасына таарынып, мен андай кылмак эмесмин дедим. Мен убактымды ага коротпойт элем. Мен өзүмдү гана сүймөкмүн деген таризде айтып атам да, өзүмдү гана тандамакмын деп. Ошондуктан сиз айткан суроого
эгер кандай сиз жагдайга кабылбаңыз, сизди сүйгөнүңүз таштап кетти, жумуштан кубалап салды же ар кандай эми ар түркүн сизди мисалы үчүн да жашоодо укмуштар нерсе болуп атса дагы өзүңүздү тандашыңыз керек. Совет, кеңеш ушул турбайбы? Эң кеңеш ушул. Самолетто учуп баратсаңыз, маска түшсө, аны бирөөгө апама, атама кийгизем, балама кийгизем деп издебеңиз. Сиз кийгизгенче эсиңиз болуп жыгылып каласыз. Бул эгоизм катары болуп кетпейби дейм да? Жок, сиз мындай эгоизм эмес да. Биринчи масканы алып туруп өзүңүзгө кийсеңиз, терең дем алып баштайсыз. Көзүңүз жетип баштайт. Анан апам биякта мынтип атат, балам мындай кылып атат деп ойлонуп, анан экөөнү тең туура мамиле кыласыз да. Биринчи анан апаңызга, анан кийин атаңызга, анан балаңызга. Ошондой ойго келесиз. Масканы эгер кийсеңиз, өз убагында өзүңүздү ойлоп. Анан өзүңүзгө кийбей башка бирөөгө кийгизип жүрсөңүз, өзүңүздүн эсиңиз болуп жыгылып каласыз. Башкаларда эмне болот, ким билет? Ким бар, ким жок. Ошон үчүн бул жерде эгоизм, ооба, бир чет эгоизм. А бирок сиз болбосоңуз ким? Сизди өзүңүздү өзүңүз сүйбөсөңүз, башка ким? Ошон үчүн биринчи өзүңө жардам бер, анан кийин башкага жардам бер дейт го. Ошол нерсе эң туура деп ойлойм. Эми мен психолог эмесмин, албетте, бул жашоодо кандай экенин билбейм го, бирок мен ар убакта өзүмдү тандайм. Бирок туура айтасыз. Мен да ушу тайжым бар, ошентип айтып калат. Дайыма өзүңдү танда депчи. Сиздин айткан сөзүңүздө угуп алып, ошо тайжым эстеп кеттим да. Ошондой да, негизи биз көп нерсени өз убагында билбейбиз да, анан айтса этибар калбайбыз, койчу деп коебуз да. Чындыгында айткан сөздүн мазмуну бар деп ойлойм. Эми башка бирөөнүн катасында кандайдыр бир сабак ал деп коет го. Ооба, ошол да эң сонун нерсе. Мисалы үчүн өзүң ката кыла элек болсоң, жана китептердеги барактарды окуш керек да. Көп китептерде көп адамдар ката кылган да. Ошол китепке жазылып калган, чыгармаларда жазылган, китептерде жазылган, ошолорду көп окуш керек. Мисалы үчүн тасмаларда, спектакльдарда берилет го кадимкидей ар бир каармандын туура эместиги ошол берилет да. Ошолорду дыкаттык менен кунт коюп уксаң, жашоодо жакшы тарбия аласың деп ойлойм да. Эгер өзүң ката кыла элек болсоң. А эгер ката кылып алган болсоң, артка чегинбе. Тур дагы кайра астыга карай кет деп ойлойм. Бул турмушта мүдүрүлбөгөн туяк, жаңылбаган жаак болгон эмес. Мен бир дагы туяктын ушул сууда баратып, таштак жолдо мүдүрүлбөй кеткенин көргөн эмесмин. Ошондой да. Ошон үчүн встала и дальше пошла дегендей да. Ошондой кандай девиз сымал турбайбы? Негизи эле барбы ошо сизде? Девиз, балким кандайдыр бир сөз, бир нерсе болсо тура калып, жок каныкей, монтиш керек дегендей. Ооба, болот. Мен кээде ар кандай окуялар болот, ситуациялар болот, анан артка чегинбейм, эч качан артка барбайм. Болгону тыянак кылам өзүмө. Катамды, сезгенди, өзүмө алганды билем. Туура эмес кылган экенмин дейм, бирок аны өзүм үчүн айтам. Алдыга көздөй кайра кетмей. Жана айтып кеттиңиз, өзүмдү тандадым, ата энемди тандаган жокмун депчи. Азыр ата энеңиз менен кандай карым катнаштарыңыз кандай? Жакшы. Бар, жакшы. Ошол сизге көп эчтеке деле алып келген жокпу? Кандайдыр бир стресс? Азыркы балдардын эми ою башкача да. Азыркы балдар башкача. Сизден сураган турбайбы бир окуучуңуз, Ошол убакта сизге ошондо таарыныч, кандайдыр бир калбай эле болгон, бирок бул эми турмуш тагдыр экен да. Турмуш тагдыр, баарына өзү тараза. Биз мисалы таразалай албайбыз. Кудай бар да, Кудай өзү таразалап баарын мындай ордуна коюп коет экен. Мен айта албайм. Ооба, убагында мага ошол мисалы кедергиси тийген да, ойлонуп, бушайман болуп жүргөм да. Анан азыркы мен менен айтып атпаймынбы, мурункуну карапчы. Неге мен андай кылдым депчи. Ошон үчүн азыркыдай мен болгондо мен эч нерсеге өкүнбөйм. туура эле кылып турмун дейсизби? Туура кылышың керек да, келаткан нерсени туура кылышың керек эми. Ошол нерсе да.
ошо туура ошол кылган нерсе, ошо туура тарбия берип атканымда мен айтып атам окуучума. Мисалы мен ошол эле күзгүнү көрүп атам да өзүмдү. Карабайсызбы, бул кичинекей кездеги күзгү, бирок ошондо мага айткан адам жок. Мага айткан адам болгон эмес. Мен өзүмдү көрүп атам ошол жерде. Анан бул жерде турам дагы азыр ошол өзүмдүн ситуацияма окшогон башка ситуацияны көрүп атам, анан айтып атам ошол окуучума. Сен такыр кайгырба деп атам да. Кайгырба. Сен жакшы окуйсуң, сен жакшы окуп кет, сен окууңду гана билишиң керек. Эми окуучуларыңарга кандайдыр бир мотиватор турбайсызбы? Ооба, бир эсептен. Мен аябай колдойм. Окуучуларыма айтам: "Вы мои ангелочки, цветочки" деп үйрөтөм. Ангел деген бул периште деген, бул эркектерге таандык деп айтам. Силер деген бул турмушка периште сымал келгенсиңер. Баарын куткарганга, баарына жардамдашканга силер мындай периштесиңер деп үйрөтөм да. А кыздар цветочки деп коем, бул гүл. Силер гүл сымал. Силер буркурап гүлдөй болуп, жайнаганга эле келгенсиңер. Силер эчтеке кылбашыңар керек деп үйрөтөм. Силер гүлсүңөр депчи. Гүл деген сулуулугу менен гүл. Ал эми ангелочиктер ошо гүлдөрдү караганы атайын ушул дүйнөгө келген. Анткени алар ангелдер, ошо гүлдөрдү сактаганы келген деп үйрөтөм. Ангелочки, цветочки. Сабактар сонун берет экенсиз. Мен да сиздин сабагыңызга барып кетейин. Келиңиз ошо. Эми эмне кылам анан? Чындыгында ушундай да. Кыздарды биз ошо түйшөлтпөй үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Кыздар деген кыз болгону менен, назиктиги менен. Ал эми эркек балдар, алар джентльмен болуш керек. Азыр мугалим экенсиз. Анан мындан ары дагы бул тарапта кетейин деген оюңуз барбы? Же профессор балким ушундай наамдарды алайын деген? Ой, жок ай. Анчейин кызыкпайм. Наамга деле кызыкпайм. Баягы күнү бирөө сурайт: "Наам алат белең?" Аны айттым: "Ай, жок ай, наам кереги жок мага. Мага бакыт эле бергиле" дедим. Бакыт, ден соолук болсо эле мына ошол. Анан наам алат элем деп, жок, анчейин андай адамдардан эмесмин. Наамдан көрө Кудайдан бакыт, анан ден соолук сурайм. Эң башкысы. Наам эмне калат ал? Бир жолу баратам да Москвадачы. Анан жайма базар бар экен да. Карасам бирөөнүн жайма базары экен. Бүт медальдар, топ-топтур бир байкуш кайран киши тирүүлүгүндө. Жанагындай значокторду, анан бир нерсеге кызыкчу экен да. Жанагындай Таиландпы, бир мындай чыгыш өлкөсүнөн келген бир мындай ташбака сыяктуу бир нерселерге аябай кызыкчу экен да. Анан ошо ташбаканын кичинекейинен килтейине чейин бар экен да. Ошолорду деле чогулта бериптир бир байкуш адам. Билбейм, ал адам өлүп деле калган болуш керек. Ошол жайма базарда анын оокатын сатып атканга караганда ошо байкуш адам өлүп калган окшойт. Анан ойлодум: бул байкуш адам жашоосунда жалаң өзүн кичинекей ташбакадан чоң ташбакага чейин арнаптыр өзүнүн өмүрүн. Ушулардын баарын топ-топтур дедим. Анан өлүп калыптыр. Анан өлгөндөн кийин анын баарын бирөө чогултту дейм. Ал эч кимге кереги жок ал ташбака. Эч кимге кереги жок ал ташбака. Сизге керекпи мисалы? Жок. Мага кереги жок ал ташбака. Анан анын баарын чогултуптур дагы базарга алып барыптыр дагы ошо өтүп кеткен адамдын медальдарын, ташбакаларын баарын сатып атышыптыр. Анан мен аны көрдүм дагы, аны албай эле кетип калдым. Ошондой да. Бул жашоодо ошол жайма базарды көргөндөн кийин мен кызыкпай калдым. Таасир бир берген турбайбы ошо деле? Ошо ойлондум да, мен ошону ойлондум, неге ушул ташбаканын баарын ушундай ташбака эми укмуштар ал жердечи, жана чыгыш өлкөсүнөн кийин мен ал тилим да келбейт, мээм да жетпейт алар эмнеге жанагындай буддизм деп коебу бирдеме деп ушундай бир нерселер да түшүнбөдүм. Анан ойлодум: ушул адам аябай мээсин коротуп, өмүрүн коротуптур деп ойлоп койдум да. Ушундай, ошон үчүн мен өмүрүмдү кандайдыр бир буюмга, тайымга короткум келбей калды. Мен өмүрүмдү болгон өзүмдүн туура ден соолугума, жакшы маанайыма, бактыма колдонгум келет да өмүрүмдү. Анан медаль издеп, ардак издеп, даңк издеп, жок. Мугалим болсом өзүм үчүн мугалим болуп атам. Өзүмдүн айлыгым үчүн, мисалы үчүн. Балдар үчүн, балдарымды да таштай албадым. Мен аябай бош эмесмин да, мисалы үчүн. Таштаганга туура келди окуучуларды. Анан айттым директорума: "Эжеке, кетейин мен.
мен жетишпей атам, мен 2 балам бар, күйөөм бар, үйүм бар, жолдошум бар, баары чыгармачылыгым бар, мен жетишпей атам мектепке десем, эми биз кантебиз, балдарды өзүң окуткансың деп, анан ошо балдарымды 1-класстан баштап окутуп атам, анан кой ушу аягына чейин чыгарып коеюн деп, мына быйыл кетпей отурам, окутуп атам дагы. 3-класс болду. Ошондо 2 жыл болгон турбайбы? 3 жыл болду. 3 жыл болуптур иштегениңизге. Уже Ушу жетишпегениме карабай, ушу балдарымды кыя албай, эми баягы бир баштадым, аягына чейин келсин деп, жанагындай ар кандай балдар бар ал жерде, ангелочек, цветочектер бар аякта. Ошолорго барып турам. биринчи мугалими турбайсызбы? Ооба, музыкадан берген мугалимим да. Аябай жакшы көрүшөт, бир жакшы окуучуларым бар арасында. Сиз өзүңүздүн чыгармачыл адамдын негизи эле жашоосунда ар кандай көп сонун нерселер болот го, китепке жазгандай эле бир сиз деле, например, эмеге Америкага чейин барып келдиңиз, ошонун баары эле кичинекей балдарга кызык болуш керек аябай эле. Эми аларды деле айтып бербейм го, бирок сабак деле өтүп берем, айтып. Кыргызстан менен Американын кандай окшоштугу, окшошпостуктары көп да. Бар. Америкада мен эмнени байкадым? Америкада баары бар. Үй десең үй, борбор десең борбор калаасы, бүт баары укмуштар сонун. Эми Индия, мындай айтканда, оокатынан баштап Европанын оокатына чейин бар да. Бүт ошол Индиядан баштап Европага чейинки бардык ар улут жашайт, баары бар. Ар кандай ошол улутка таандык өзүлөрүнүн көчөсү, тайпасы, ошондой нерсенин баары бар. А бир гана аякта ушу сенин мекениң жок да, жаныңда. Ушул жерде туулуп өскөн топурагың, айыл апаң, кичинекей кезиңде чогуу өскөн тайке эжең, бир тууган, ага тууган эч ошондой жок дагы. Аякта сен жалгызсың, эч ким эмессиң, эч ким сени тааныбайт дагы, тандыгысы да келбейт. Ошол нерсе бул Америкада. Ушундай элестеттим да, акча бар, дүнүйө бар, бирок сен жалгызсың. А бизде Кыргызстанда акча жок, дүнүйө жок, бирок бүт айыл апаң баары бар да. Айыл десең айылың бар, апаң бар, тооң бар, сууң бар, көлүң бар, жака барасың, бияка барасың, шериниң бар, укмуш эми айта берсе. Ошол эки эле нерсени байкадым. Америкага барганда мени кайгы алып кетти. Анткени жалгызсырайсың, эч кимиң жок, эч кимге ишене албайсың. Баары бөлөк адам. Бүт Европа, кайсы бүт дүйнөдөн келген адамдар. Ал эми Кыргызстанга келсең акча жок, эчтекең жок, бирок мындай айтканда моралдык этикет бар да бул жерде, мындай тууган, туушкан деген нерсе бар да. Акча жок болсо деле тойлоп чыргап жүрө бересиң дегендей, э? Ошондой сыяктуу да. Ал жерде Америкада психолог издешет, кайгы капасын айтып бергенге, бөлүшкөнгө. Эч ким жок да анткени. Сиз да ошентип издедиңизби? Жок, издеген жокмун. Дегеним, Америкада баары бар, акча бар, бирок моралдык этикет деген нерсе жок болду да. А Кыргызстанда акчаң жок, бирок дүнүйөң кенен да. Ошо биздин маегибиздин аягында башында китеп жөнүндө сөз болуп кетти. Сиз китеп окуганды жакшы көрөсүзбү? Ошо балким көрөрмандарга, көрүп жаткан адамдарга ошо жакшы көргөн бир 3 китебиңизден айта кетпейсизби? Ар кандай китептер болот, эмесине жараша, позициясына жараша. Мисалы, мага эме жагат, философия жагат, история жагат, тарых. Китептердин деле атайын атын эме кылбайм, бирок бир китеп айткым келет. Достоевский бар го, Фёдор Достоевскийдин баардык чыгармасын окуса болот. Эгерде адамдар жан дүйнөсү жабыркап, ушунчалык жанчылып, жаман болуп, ушундай бир жаман ситуацияда болуп турсаңар, Достоевскийди окугула деп айтмакмын. Бул менин биринчи ушундай эмем да, сунушум. Эгер көңүлүңөр жайдары, баарына жакшы болуп турсаңар, тарыхты окугула деп айтмакмын. Тарых ар түркүн аудиосун көбүнчө угам мен. Ошо ар түркүн эпохаларга бөлүнөт го. Таш доорунан баштап бүгүнкү доорго чейин. Баарын окуй бергиле. Ошону сунуштайм. Анан эгер өзүңөрдү тааныгыңар келсе, философияны сунуштайм да. Философиялык негиздерди окуса болот. Анда да тарых камтылган. Ар бир эпохада жашаган, эпоханы эмне дейт, доор деп кой, ар бир доордо жашаган
чыган инсандар эми Философтор. жашаган экен да. Ошолорду угуп коюш керек деп ойлойм, окуп коюш керек. Ошол эле. Анан жанагындай биздин күндө кантип тез байыш керек, анан укмуш болуп кетиш керек. Ошондойлорду такыр окубайм, убактым да жок, ишенбейм. Жанагындай тез байып кетесиң дегендерге такыр ишенбейм. Тез байыбайт адам. Адам деген мындай кандай десем экен, адам деген жанагы бар го, көл эмне үчүн көл болуп калган? Тамчыдан куралган да, тамчы, анан бир нерсеге алып келет да. Ошондой тамчыдан башталат. Ошондуктан адам деген эмгекти үйрөнүш керек, эмгекти билиш керек деп ойлойм. Ошон үчүн ушундай мен сунуштай турган китептерим ошондой эле. Көрүүчүлөргө айтып кетер сөздөрүңүз бар беле? Жок, ошону эле айткым келет. Жанагы бир нерсе бар го, эгер бат байыйм, бат жанып күйөм деген нерселер, бул жана шайтан көпөлөк сыяктуу деп айтсам да. Шайтан көпөлөк ал аябай опурталдуу да. Анан ал ар дайым жарыктык издейт. Жарыктыкка барып эле жармашып калат да, лампочкага. Тез барат дагы, тез күйүп кетет да. Ошондой сымал болбош керек бул жашоодо. Бул жашоодо деген ар бир оокат, ар бир нерсе, ар бир сезим, баланын төрөлүшү деле ал тез төрөлбөйт да. 9 ай керек. Анын сыңарындай ар бир нерсеге жетиш үчүн эмгек керек деп айтмакмын. Бала 9 айдан кийин төрөлөт, ал өскөнгө дагы убакыт керек да. 100 ай керек. Ана баланы чоңойтуп өстүрөм десеңиз, 100 ай деп санап койсоңуз, мына башынан баштап 9 ай көтөрдүңүз, анан 1 жаш 2 ай, 10 ай, 3 ай, 4 ай, 28 ай, анан 100 ай дегенде бала 8-терге чыгып калат. Анан ошондо бала өзү окуп, өзү тамак жеп, ошондой болуп калат да. Ошого чейин убактыңызды болжоп, ченеп туруп, анан кийин ойлонгон кала деп айтмакмын да. Ошон үчүн ар бир нерсе мындай оңой келбейт экенин айткым келет. Кадам менен жетиш керек экен да. Эң башкысы сиздин бүгүнкү маегиңизден түшүнгөнүм, өзүңдү жакшы көрүшүң керек экен. Ар бир нерсеге эмгек менен, кадам менен жетиш керек экен. Ооба. Чындап эле сонун маек болду. Мен өзүмө дагы бир кандайдыр бир мотивация, туура нерселерди алып кеттим. Бүгүнкү студияга келип бергениңизге чоң рахмат. Силерге да рахмат, бар болуңуздар, ийгилик каалайм. Ал эми биз болсо бүгүнкү маегибиздин аягына жеттик. Өзгөчө ыры менен, өзгөчө үнү менен белгилүү болгон Канке айым дагы бизге конокто болду. Эмкиде дагы ушундай сонун маектерди курганга аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар.